Eң жаман дос эмне экенин билесизби? Ал караңгылык, түркөйлүк, сабатсыздык. Эң жакшы досчу, албетте, ал илим, билим. Илим сонун кулк мүнөз, адеп менен жуурулса, укмуштуудай бийик деңгээлге жетет экен. Түркөйлүк, сабатсыздык кандай жаман. Имам Шафи айткан тура, bir dalil менен 40 аалымды жеңдим, бирок 40 dalil менен bir түркөйдү жеңе албадым деп. Түркөй ачууланса өкүрүп бакырат, акылдуу болсо эмне кылуу керектигин ойлоно баштайт. Эч качан билбейм дегенден уялбаш үчүн өзүңүздү билбейм деп айтууга көндүр дейт. Түркөйгө суроо берсең, билбесе да баарына жооп берет. Илимдүү болсо адебинен карап көрөйүн, же чындап билбесе билбейм дейт. Азыркы доорубузда байкасаңыз, билбейм дегенден билем деген өтө эле көп. Geliniz, жок дегенде, билбейм дегенди билүү үчүн китеп окуйлу. Bir китеп жетишсиз, 1000 китеп окуңуз. Сиз bir китеп окусаңыз, балаңыз 2 китеп окуйт. Небереңиз 3 китеп, чөбөрөңүз 4 китеп окуйт. Эгер сиз 100 деген китептерди окусаңыз, балаңыз 1000 деген китептерди, укум тукумуңуз миллиондогон китептерден окуйт. Бул дегендик, сиз илим билимдин башаты болуп берсеңиз, булагы эч качан соолубайт дегендик. Келиңиз, келечегибиз караңгы, урпактарыбыз түркөй болбосун. Бир да китеп окубаган эңгедей, бетин жуубай өтүп кеткен пендедей дейт. Келиңиздер, илимдүү бололу, түркөй болбойлу.